жарамазан айтсақ деп. 20. Мынакей Chevrolet Spark'ın gülüçü кетті анда мынакей байке. Жарамазанчыларга. Ойлам бар, Бакевскге келип калган чагыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандарыбыз, кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн 7-канал жана Жылыстайм YouTube каналы биргеликте Жарамазан айтып турабыз, Баракелди. Барыңыздар орозо майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына жылда эле өздөрү жылдыздарга айтып барып жүрүшкөн таанымал Тотомидин жана Сурма байкелер, эжекелер, ырчыларды бүгүн өзгөчө кылып өздөрүн айталы деп чечтик. Ооба, негизинен эле жылда өзүңүздөр билгендей биз Тотомиди мырза менен жана Сурма эжебиздер менен чогуу ар дайым аттуу баштуу инсандарга барып Жарамазан айтат элек. Быйылкы жылкы Жарамазаныбызды өзгөчө кылуу максатында журналисттер жана аккордеончу агабыз менен биргеликте биздин Сурма эже жана Тотомидин агабыздын студиясына келип айта турган болдук. Ай баракелди. Кеттик анда. Жарамасан айтсақ деп, жаурышып айтсақ деп, ұшып күйіп біз келдік, үшілдерге түш келдік, ұшып күйіп біз келдік, үшілдерге түш келдік. Жарамасан бізге айтырған, айланайын қырғыз халқымдан. Атпайладым тереке, ошылдерге береке, біз жарайбыз кереке, ақманыңдан бері ғой, күйар көтко келе ғой, айланайын байеке, айланайын байеке. Ай баракелди. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кабыл болсун. Рахмат. Киргиле. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. Гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз, жана рахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Быйылкы Жарамазаныбызды өзгөчө кылуу максатында эң биринчиден сиздерге келип калдык. Анан сиздер менен биргеликте кайрадан чогуу биздин Кыргызстандын аттуу баштуу инсандарына, бизнесмен ага эжелерибизге сиздер менен чогуу биргеликте Жарамазан айтсакпы дедик. Куш келипсиздер биздин куттуу студияга. Баардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Анан кыргыздын негизи жакшы салт санасы деп коет Жарамазан айтуу. Анан келип калыпсыздар, биз коштолобуз анда эмесе деп койду. Жүрүңүздөр деп келип калыпсыздар деди. Ооба, Кудай мырза бир 4-5 жылдан бери эле жылда кармап келем. Уже көнүп деле калдык. Жылда орозо кармабызак. Баягы күнөөлүү адамдай болуп эле. Кудай мырза быйыл да ушул кармадым. Аз калдык күндөр калды. Орозуңуз жакшы эле өтөт. Сон быйыл өтө жеңил, салкын, жаз, күн кыска убак. Өтө сон болот. Макул. Жакшы болот, өтөп берели эми. Сиздер кыяк менен келипсиздер. Кыякчы жигит бизге Гитара, аккордеон кошола. кошуп мурдап берип коелу, Кыйналган жүрөгүмдү эми сен эзбе жаным, уйкусуз түндөрүмдү арнаган сага барым жол кара
жүрөктө сыр сактадым, жабыркап калганымды жашырып сага айтпадым. Жол карап өттү күндөр, койнумда сагыныч бар. Üzülbey senden güdür, ümitim ötüşmey canar. Yol karap öttü gündür, koynumda sağınış var. Üzülbey senden güdür, ümitim ötüşmey canar. Üzülbey senden güdür, ümitim ötüşmey canar. Урматтуу көрөрмандарым, мал ушул жерден Тотомидин агабызды жана Сурмай эжебизди алып алып, кийинки Жарамазан айтуучу үйлөргө сапар алалы анда эмесе, жүрүңүздөр. Рахмат. Жакшы болот, кеттик анда. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандарым, дагы да болсо биздин Жарамазан уланууда азыркы тапта Sky Park'та жайгашкан Исхак Мадимаров агабыздын үй базарына кетип калган чагыбыз. Жарамазан, Жарамазан, Жарамазан айтсак деп, жауырашып, жауырашып, жауырашып кайтсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге туш келдик. Жарамазан бизге айтырган, айланайын кыргыз калкымдан. Ат байладык тереке, ушул жерге береке, биз жарайбыз кереке. Актаныңдан бере кой, ак батага келе кой, айланайын жеңеке. Жака киребизби? Жарамазан, Жарамазан, Жарамазан жал пекен. Жарамазан, Жарамазан аны кыргыз салт экен. Салтын билген жигитке кыргызымдын баркы экен. Салтын билген жигитке кыргызымдын баркы экен. Ата салтын бизге калтырган, айланайын кыргыз калкымдан. Ак байладык тереке, ушул жерге береке, биз жарайбыз кереке. Актаныңдан бере кой, ак батага келе кой, айланайын жеңеке. Айланайын жеңеке. Бата берейли. Омин жайылган дасторконуңар дедим го. Ушул компанияңар оттуу баяндоо компаниялардан болсун. Агарып аткан таң болуп тасмалыңар нан болуудун урматыңыздын кызматын көргөн эң бактылуу инсандардан болуңуздар да биринчиден. Ушул 30 күндүк орозодо жараткан Алла Тааладан не тилек кылган болсоңуздар, ушул тилектердин баардыгы кабыл болсун, Мен 30 күндүк. Айтып сиздин иш-караңызга, үй базарыңызга келип калган чагыбыз негизи Жарамазан айтканда да биринчилерден болуп окшойт. Ошондой биринчи болду. Элдерге да кичине күтүүсүз болуп окшойт, жакшы маанай. Соно рахмат, кош келиңиздер. Ошол биздин үй базар, негизи биз агентствобуз, Кадам групп деп жаңы ачылганбыз, 2 айдай болду иштегенибизге. Бул үй базарды Кыргызстанда биринчи жолу иште баштаганбыз да. Мындай Кыргызстан жок. Өзүбүз да системасын эми акырынан түшүнүп атабыз, бирок Кудайга шүгүр, эл издеп жүргөн проект болгондуктан элдер өздөрү эле кабыл алып, сарафанный радио менен эле биз мисалы үчүн 10до башталып, бирок 9да эле эл толуп калат. Ар жекшемби күнү эле болот, бирок ар жекшемби күнү бекер үй базар. Үй базар деген эми алуучу, сатуучу эч кандай ортомуз жок. Ушул күнү келип, калаап сатса болот, алса болот, вариант топтосо болот. Инстаграмдан эми кайсыл вариант сатылды, кайсыл сатыла элек, кандай билбейт да. Бул жактан болсо бүт өзүгө ылайыктуу суммасына туура келген варианттарды клиент топтоп кетсе болот. Жандуу жолугушуу, кадимгидей эле базар. Эми чоң масштабка чыккан бизде азыркы учурда дареметибиз жок, анан оптубуз анчалык жок болгондуктан азыр биз офистин ичинде эле ушинтип эле уюштуруп атабыз да. Мисалы, дал ушинтип үй сатам жосу уялам деп, байланышкачыбыз келгендер болсо сизге кантип байланышса? Биздин Кадам групп деп Инстаграм баракчабызга катталса болот, Мадимаров Исхак деп биздин каналга катталса болот. Кудайга шүгүр катталуучуларыбыз да аябай жакшы, өздөрү деле таанып билгендер бар. Же болбосо биздин Дареке Бакаев магистрал Sky Plazaga -1 кабатка келсе болот, биздин офиске. Ар жекшемби күнү болгону жумасына бир эле жолу бекер болот.
мына элге дагы пайдалуу болсун, элге дагы ыңгайлуу болсун деп. Барыңыздарды күтөбүз берсе. Болду, буюрса куш келиңиздер, дамыр жалайбыз. Айтсақ деп, жауырышып қайтсақ деп, ұшып күйіп біз келдік, ұшыл жерге түскен, ұшып күйіп біз келдік, ұшыл жерге түскен. Жарамазан бізге айтырған, айланайын қырғыз халқынан. Ат байлады тереке, ұшыл жерге береке, біз жараймыз кереке. Ақтаныңдан бері ғой, Ақбатаға келе ғой, айланайын байеке. Жарамазан жал пекен, жарамазан аны қырғыз салт екен, салтын білген жігітке қырғызымның марқа екен, салтын білген жігітке қырғызымның марқа екен. Ата салтын бізге қалдырған, айланайын қырғыз халқынан. Ат байлады береке, ұшыл жерге береке, біз жараймыз кереке. Ақтаныңдан бері ғой, Ақбатаға келе ғой, айланайын байеке. Айланайын байеке. О, мен келді бір алақан жайып қолы, мен жайылған дастарханыңар жақшылыққа жайылсын, ағарып атқан таң болып, тасманыңарынан болып. Қара уақыт дейгілер. Мен оразамын. Жарамазан айтуу учуру азыркы этапта Тулпар авто салонуна келип калдык. Жогоруда бери өзүңүздөр көрүп жаткандай Тотомидин ага жана Сурма эже Жаныбек агабыз менен биргеликте. Жарамазан айтсак деп, жауырышып кайтсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул жерге түшкөн. Учуп күйүп биз келдик, ушул жерге түшкөн. Жарамазан бізге айтырған, айланайын қырғыз халқынан. Ат байлады тереке, ұшыл жерге береке, біз жараймыз кереке. Ақтаныңдан бері ғой, Ақбатаға келе ғой, айланайын байеке. Жарамазан жал пекен, жарамазан аны қырғыз салт екен, салтын білген жігітке қырғызымның барқы екен, салтын білген жігіт қырғызымның барқы екен. Айланайын қырғыз халқымдан, ат байлады тереке, ушул жерге береке, біз жараймыз кереке. Ақтаныңдан бері ғой, Ақбатаға келе ғой, айланайын байеке. Айланайын байеке. О, мен келдім. Алақан жайып бұғыла. Тұлпар авто. Келіңіздер, құрматтуу Тұлпар автосалон. Тұлпар автосалон жигиттери, жаматы ушул 30 күндүк оразада жараткан Алла Тааладан не тилек кылган болсоңор ушу тилектердин баардыгы кабыл болсун. Ушул жерден көп машина өтүп, ушул жерден көп жаңы машиналарды алышып, агарып көгөрүп жүрө бергиле. Ушул агарып аткан таң болсун, тасмалыңарда дайым нан болсун. Ушул жашооңор шаң болуп, Кыргызга ар дайым кызмат кылып жүрө бергиле. Омейн. Ата бабанын салты менен, наркы менен бүгүн Жарамазан айтып келип калыпсыздар. Ошо эми баягы келгенде Кыргызда кургой өтпөйт эмеспи? Ар бириңиздерге ошо биринчи түшүнө алышып, Биздин эстрада жылдызыбыз Тото байке, Тотомидин Сурма дейт. Келиңиз.
Анан эми Бирден машина өйдө. О, ар бириңиздерге бирден машина. Келиңиз. Так. Сизге оператор жигитке да, Рахмат. Анан тиги биздин Пулпар автосалонунун шефтин атынан, урмат мырзанын атынан сиздерге 7 канал жамаатына биздин автосалондун атынан ыраазычылык, Жарамазанда бизди да унутта калтырбай келип, жакшынакай көңүлүңүздөрдү буруп атасыздар. Ооба, негизинен эле Урмат мырза ар таптап сурам келип турат да, сырттан эле Жарамазан айтып келип калдык, Анан эзелтеден бери эле келе жатат бул Жарамазан айтылып. Өзүңүздүн бир бала чагыңызды эстедиңизби? Бизди көрүп алып. Сөздің ачығы бала чақты біз Жарамазанды мына мени тааныгандар билет. Биз Айнек заводу илгерки азыркы биздин жашап төрөлгөн өскөн жерибизде орозо айында бул эми Жарамазан динде каада салт менен аралашып келген эме да, иш чарада. Анан орозо айын биз кичинекей кезде күтчүк. Эмнеге дегенде кадимкидей ошол маалда бизде ошол маалда ошо 2000 жылдарда 90 жылдарда айтып берсем жокчулук болчу. Ошол маалда таттуу жейин деп, жакшы бир даам татыйын деп биз ошол орозону күтүп, анан күнүгө мындай болуп калат да, өзүбүздүн жашаган районду эмес, уже өйдө жакка чыгалы деп. Кадимкидей ооз ачкандан кийин кетчүк микрорайондорду, анан ошол маалда ар кайсы ошо мусулман дининде мусулман элдерибизде үйүнө барганда, жандай орозо Жарамазан айтканда, ар кайсы белектерди алганда, тамактан баштап ошо тыйын, кээ бирде мындай сувенир, ар кандай динге, орозого, Куранга, намазга жараша сувенир алганда биз аябай сүйүнчүк. Бул аябай бир жакшы бүгүнкү сиздердин келген сөбөргөлөрдүн каада салт уланып келаткан жакшы бир иш-чаралардын бири деп биз чын жүрөктөн ушуга ишенебиз да. Сиздерге терең ыраазычылык билдирип, рахматыбызды айтабыз. Жанымдан өтсөң жылмайын, жалкарайын багчайын, иштеги сырдын айта албай, жүрөсүн айчыгындайын. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айчыгындайын. Özüngü jakşele görümün, özgöçö sürümün, ört bolu ömür özsöla, sütön aksa kadimim. Ört bolu ömür özsöla, sütön aksa kadimim. Келиңиздер эми. Сиздер жакшы салт менен Жарамазан айтып келип калыптыр, Тото эке. Эми ыртүнөгөн жүрөккө кир түнөбөйт деп коет эмеспи? Биздерден да сиздерге жакшынакай ыр болсун. Бүгүн мына сиздердин келишиңиздер менен күн бүркөлүп турду эле, күн да чайыттай болуп ачылып, жаздын жыты-жыттан үйлеби келип атат. Мамажанов агабыздын, Жолдошбек Мамажановдун жазым келчи деген ырда бир эле. Kaydan жүрүп сага кабылдым, кар эгинде барбы жалыным, жан дергитип жумшак гүлгөнүн, жарыгыбы аткан таңымдын, жан дергитип жумшак гүлгөнүн, жарыгыбы аткан таңымды. Булбулсуңду куштар багында, анда келип кончу шагыма, кучагымдан орун берейин, күттүм эле күнүм сагынам. Кучагымдан орун берейин, күттүм эле күнүм сагынам.
егемін чалы кирпигиңден зырлы тұр таңы жаз гүлі болсоң жыпарыңды чак жадырасын жаным тынчалып жаз гүлі болсоң жыпарыңды чак жадырасын жаным тынчалып жаз гүлі болсоң жыпарыңды чак жадырасын жаным тынчалып жадырасын жаным тынчалып жарамазан 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 айтсақ деп жаурашып 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 айтсақ деп учуп күйүп биз келдик ушул жерге туш келдик учуп күйүп биз келдик ушул жерге туш келдик ата салкын бизге калтырган айланайын кыргыз калкымдан ак байлады тереке тереке ушул жерге береке береке биз жарайбыз кереке актаныңдан бере кой ак батага келе кой айланайын 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 жееке айда жылас авто салонуңарга ардайым ишиңер ийгиликтүү болсун агарып аткан таң болуп тасмалар нан болуп уулдун урматын кыздын кызматын көргөн ушул эң алдыңкы машина саткан айда жылас фирмалардын биринен болгула 30 күндүк орозодо жараткан Алла Тааладан эмне тилек кылган болсоңор ошо тилектердин баардыгы кабыл болсун Сиздерге Рамазан айтып келип калдык, анан сиздерден сөз түрдө биз көрүп жаткан көрөрмандарга бир куттуктоо болсун Рамазан айына карата. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ушул кылган тилек дуаларыңыздын баары кабыл болсун иншалла. Орозо айында билесиздер, кылган дуалар бар жогу, тилеген тилектер кабыл болот дейт. Сиздерге ийгилик ишиңиздерге. Ар дайым жакшы передачалар чыгарып туруңуздар. Рахмат, ассаламу алейкум. Биздин кийинки Рамазан айтуу сапарыбыз дал ушул Суули автого келип жетти. Анда эмесе Рамазан айтып Султан Бакейге кирип барсак. Өзүңүздөр көргөндө жөн кишилер менен айтып аткан жокпуз Конечно, Байкем тааныйбыз, Эжекем тааныйбыз, Ирлан Талайбеков, Байке акебиз болду. Ошол эми анан өйдө жака барып үй базарга барып келдик. Ал жактан бирден бир үйлүү болуп келдик. Анан эки жака мисалы басып айдап жүргөнгө унаа керек да. Конечно. Сиздерге келип калып Рамазан айтып. Болду, унаны тандаңыздар чыгып кайсыны? Могу жерде бир Chevrolet Spark деген унаа бар. Кыскасы автосалондордун канча автосалонго айттыңар Рамазан? 4-төнү. Эң максимал $300 берип тур да. Ооба. Мынакей Chevrolet Spark'тын ключу кетти анда мынакей Байке. Рамазанчыларга. Болду. Расыздарбы? Тиле койбой рас кылдыңар эми. Тура эле. Жок. Анан азыр Spark чакан мындай эркектерге эмес, кыздарга ылайыктуу, ошон үчүн сурмага эле берип коёбуз. Болду, мына анда кетти, мына. Женский машина. Кайра сурмагыла.
Анан сөзсүз түрдө машинаны бердиңиз, анан машинаны бергенден кийин буга май куюп кетиш керек да. Ал Майга, конечно. Канча? Өзү өтө албайт да допой. Майына болсанда. Көчөдө калбайсың. Вышык экенсиң. Мынакей. Майга ашып кетет могу. Bir айдагы. Кимге тапшырасыз муну? Аксакал. Бул жака бериңиз. Аксакалга мына. Башың кут болсун. Рахмат. Главный бул жерде көңүлдү отпай. Сиздер ыраазысыздар. Разыбыз, разы. Биздин кызмат ушул. Молодец. Эл ыраазы болсо, ошого биз ыраазы болобуз. Интернетте жазып атканда кече жыласка айтып бардык. Bir машина бере албайбы ушу жыласка. Мына как раз. Бир болсо сүйлөктү өйрөтүп аттык эле. Ниетке жараша болуп атпайбы? Жакшы. Сиздерге да рахмат. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңүздөргө жалпы бир туугандарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таалам эки дүйнө бактылуу кылсын. Биздин кызмат ушул жерде. Биздин эми кызмат жөнүндө өзүбүз да бир реклама мындай камтып айтып кетели бир аз. Уруксат берсеңиздер. Буна берип аткандан айтыш керек болуп калды. Конечно. Бизде бул жерде Ден Сөтүнө 47-те жайгашканбыз. Иштегенибизге бир жыл болуп калды. Башында эл жок болчу, арендага эптеп иштеп атып, азыр Кудай таалам ызкысын кенен кылып мөмөсүн алып атабыз. Биздин жарамазаныбыз дагы да болсо уланууда. Негизинен эле Instagram баракчаларда көпчүлүгүбүзгө таанымал болгон, бетин жаап элдерге көпчүлүккө акча тараткан мырзага келип калган чагыбыз. Азыркы учурда биздин жарамазанчылар тапсаң сеники байкебизге жарамазан айтып келип калды. Жарамазан, жарамазан, жарамазан ай сагым, ай сагым. Caramazan, 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 yal peki, caramazan, caramazan, anı kırgız sal peki, saltın bilgen yigitke, kırgızımdın barka gel, saltın bilgen yigitke, kırgızımdın barka ata saltın bizge kaldırgan, aylanayım kırgız kalkından. Биздин жарамазанчылар атарытып далышып элем бар байкебизге келип калган чагыбыз. Анан ыйык жарамазан ай, ыйык Рамазан айына жарамазан айтып келип калдык. Анан негизинен эле бала кезиңизде жарамазан айтчусуз да? Ооба, биз жарамазан айтчубуз. Биз жаш кезде үймөй кирип айтат элек, этаж үйлөргө лифт менен чыгып, бир этажда 3-4 квартира болсо, ар биринин звоногун басып чыгат элек дагы, баары чыкканда общий айтат элек да. Салтыбыз да бар экен. Айтчубуз. Азыр биз айтып келгенде бир бала чагыңыз эске келсе керек. Ооба. Жаштыкты эске салдыңыздар. Рахмат. Көчө кадыртын болуп өттү, кадыртын тостуңуздар. Ооба. Орозо кармадыңыздар? Канча жылдан бери кармап келесиздер? 22 жыл. 22 жылдан бери. Анан жогоруда эле лямбар деп айтып калбадыкпы? Инстаграмга никнеймиңиздер ушундай, тапсаң сеники деп. Эмне себептерден дал ушинтип кирип калгансыздар? Анан азыркы тапта негизи акча жерде жатпайт, жөн гана адамдарга автобуста жүрсө деле акча таратып каласыздар, таштын алдына катып, бактын аркасына катып деле адамдарга акча берип жатасыздар. Мунун себеби эмнеде? Просто актив үчүн. Бир жагынан. Экинчи жагынан эл сүйүнүп калат да. Ал жерде таратып атканда, элдерге берип атканда, ушундай кубануу менен алып атканды 1-2 жолу көрсөңүз, дагы ошону көргүңүз келе берет экен да. Кечке таратып бергиңиз келе берет. Үчүнчүдөн алар Бир четинен ал жагы бар. Эми бирок видеобуз чыгып калгандан кийин аны элдин баары көрүп алгандан кийин ага соолук деле болбойт болуш керек дейм да. Анан дал ушундай жүзүңүздөрдү көрсөтпөйт эмессиздерби? Анан дал ушул Казакстан жергесинде Маскачан киши аттуу адам бар. Дал ушул сыяктуу деп койсок болобу, сизди кыргыздын Маскачан кишиси. Биз жөнөкөй эле адамбыз да. Алар колунда бар өтө бай кишилер да, элдерге канчалаган квартираларды белек кылды. Биз ал деңгээлге жете элекпиз. Биз кичинекей эле адамдарбыз. Кимдин идеясы болду дал ушинтип адамдарга өзүбүздүн жүзүбүздү көрсөтпөй, бирок дал ушинтип акчалай сыйлыктарды берип турабыз деген?
ал негизи бир ойлонулган заранее придуманный план деле жок эле, бир идея деле жок эле да. Биз камерага тартканды билбейт элек башындачы. Просто акчаны тартат элек мондай көрсөтүп туруп. Анан ошону каткан жерибиз тартып эле көрсөтүп жүрөрчүбүз да. Кийин анан видео көбөйүп, просмотрлар көбөйгөндөн кийин анан ойлондук да. Өзүбүздү көрсөтпөй эле коюшубуз керек экен, болбосо элдер таанып калса. Көчөдө лишний раз убактыңды корото бересиң да. Ошого эле өзүбүздү көрсөтпөйбүз, а так жашыра турган эчтекебиз жок. Мындай офиске күндө адамдар келип кетишет, көрүнүп эле сүйлөшүп эле жүрөбүз. Демек жашыра турган эч нерсе жок экен. Чоң рахмат. Анан бизди көрүп жаткан көрөрмандарга өзүңүздүн жүзүңүздү көрсөтпөсөңүз дагы келиңиз. Ыйык Рамазан айы менен куттуктайып кетпейсизби? Ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун барыңыздардын. Кылган дуаларыңыздар кабыл болсун, ибадаттардын баардыгы. Анан Аллах Таала раян эшиктерин ачып берсин орозо туткандардын баарына. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ар бириңиздер каалаган тилектериңиздер орундалсын. Дуалар кабыл болсун. Чоң рахмат, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат, келип бергениңиздерге. Ошол адамдарбыз, ушул Кудайым берерин унутпасын. Силер да ушул элдерге берип жүрөсүңөр. Ушул силерге көбүрөөк рызык берсин, өмүр жаш берсин, өмүр жаштар кубулуп келе берсин, буралган багыңарда булбул сайрап кетпесин. Кыйналган жүрөгүмдү мени сен эзле жаным, уйкусуз түндөрүмдү арнаган сага барып жол кара өткүндөр, коюнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күтөп, үмүтүм өчпөй жанат, жол кара өткүндөр, коюнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күтөп, үмүтүм өчпөй жанат. Жашырып арманымды жүрөктө сыр сактадым, жабыркап калганымды жашырып сага айтпадым, жол кара өткүндөр, коюнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күтөп, үмүтүм өчпөй жанат, жол кара өткүндөр, коюнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күтөп, үмүтүм өчпөй жанат. Кыз ичпесе ошондо толук кыргызбы, жалында ыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышканеп, ошолда толук кыргызбы. Балдары минбесе, не бере минбесе кыргызбы. Балдары минбесе, не бере минбесе, же бере минбесе кыргызбы. Баракелде. Дал ушундай сонун маанай менен биздин 2 күнгө созулган жарамазаныбыз аягына чыкты десем болот. Сиздер көргөн жарамазан сиздерге ары кызыктуу, ары пайдалуу жана маанайыңыздарды сөзсүз түрдө көтөрдү деген ойдомун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун жана дал ушул болгон ыйык Рамазан айы баарыбызга жакшылыктарды алып келген айлардан болсун. Биздин командага